Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, бес пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 72. Жогорку кеңештин бир мандаттуу Свердлов округунан депутат Шайлообек Атазов бүгүн 9 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суракта болду. Ал шайлоодогу эки тарапташы 10 күндөн бери камакта отурганына байланыштуу күбө катары сурак берип чыкканын, аларга каршы арызды шайлоодогу атаандашы Абдурахман Хажи Муртазалиевдин үгүтчүлөрү жазганын, суракта Матраимов менен байланышы тууралуу да сөз болгонун Азаттыкка айтып берди. Суракта сырды айтпаш керек дегенге кол коюп бердим, бирок негизги тема үгүтчүлөр тууралуу айтылды. Бизде катталган эмес, бирок мага үндөп жүргөн балдар. Алар 11 күндөн бери белгисиз жатканы мени тынчсыздандырып, эгер эч кандай аргумент, далил болсо чыгарып койсоңор деген оюмду айттым. Матраимов менен байланышың барбы деп сурады. Мен ал спорттук иш-чараларга, мелдештерге спортсмендерди өстүрүш үчүн жардам берип жүргөнүн айттым. Анын айтымында Муртазалиевдин үгүтчүлөрүнөн арыз шайлоодон бир айдан кийин түшкөнү белгилүү болду. Атазов бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары, ири коррупция үчүн соттолгон жана сотто күнөөсүн мойнуна алган Райымбек Матраимовдун жакын адамы катары белгилүү. Ал 2022 жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен мандат алган. 2 ноябрда УКМК төрагасы Камшыбек Ташиев өлкөдө Көлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын 202 адамдан тазаланып жатканын билдирген. 3 ноябрда депутат шайлоодо ага тарапташ болгон адамдар милициянын убактылуу кармоочу жайларына 3-4 саатка камалып, кыйноого кабылганын, алардын абалы тууралуу маалымат жок болуп жатканын ырастаган жана Facebook'тагы баракчасына мага жеткен маалымат боюнча аларды шайлоо учурунда Матраимов акча берген деп жазгыла деп жатышыптыр. Ата-энелери ыйлап келишти. Алардын учурдагы абалы боюнча жеткиликтүү маалымат жок болуп жатат деп жазган. Президенттин администрациясы УКМК буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Булак Азаттык. Төө ашууда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 9 ноябрда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык Бишкек Ош-Уна жолунун ашуу тилкелеринде аба ырайынын бузулуусуна байланыштуу 9 ноябрдан тарта саат 10:00 баштап төө ашуусу аркылуу оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Учурда Бишкек Ош-Уна жолунда 117-чакырымдан 142-чакырымга чейин жана 187-чакырымдан 209-чакырымы кардан тазаланып, жолдорго кум чачылууда. Булак Суперкежи. Баткенде 27 жаштагы чегарачы каза болду. Кече 8 ноябрда Баткен облусунун чегара отрядынын контракттагы жоокери спорттук иш-чарада каза болду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык буга коопсуздук эрежелеринин бузулушу себеп болгон. Анда 1996 жылы туулган прапорщик Жаран баш мээсине оор жаракат алып, тез арада Баткен облустук ооруканасынын жана нуроо бөлүмүнө жеткирилген. Бирок жабырлануучуну сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бардык тиешелүү органдарга маалымат берилип, окуя болгон жерге Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын өкүлдөрү кетишти. Булак Суперкежи. Президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кримтөбөл Камчы Кулбаевдин апасы Майя Алиеванын юбилейдик мааракесине катышканы тууралуу видео боюнча комментарий берди. Орунбеков ал видео эски экенин Facebook'тагы баракчасына жазды. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы студент кезинде окуу жайда чогуу окушкан экен. Ошонун улам тааныштык байланышы болгон. Мындан тышкары тойго катышкан себеби кошунасы катары чакырылыптыр. Ал эми Майя Алиеванын уулу Көлбаев менен эч кандай байланышы, иши дагы болгон эмес экенин маалымдайбыз, деди Дайырбек Орунбеков. Мунун алдында соц тармактарга тараган видеодо Акылбек Жапаровдун Алиеванын юбилейлик мааракесинде сөз сүйлөп, Майя Алиевага каалуу тилек айтып жатканы тартылган. УКМК
Украинага 4-октябрда Бишкекте Кримтөбөл Камче Көлбаев атайын операция малында өлтүрүлгөнүн билдирген. Атайын кызмат буга улай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40тан ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы $1 миллиард актив камакка алынганын билдирген. Булак Азаттык. Кыргызстан жана Тажикстандын ортосундагы чегаранын 18 километрдик талаштуу бөлүгү тууралуу келишим түзүлдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, 1-8 ноябрь аралыгында Тажикстандын Бустун шаарында чегараны аныктоочу делегациялар жолугушту. Иш алып баруу тобу Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынындагы 17,98 чакырымы боюнча макулдашуу түзүлүп, бул маселе боюнча протоколго кол коюшту. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 970 километрдик чегаранын 503 километринде талаш тартыш болуп жаткан. Чегарадагы айылдарда жашагандардын арасында болгон чыр-чатактарга кээде эки өлкөнүн куралдуу күчтөрү да катышты. 2022 жылы 14 сентябрдагы акыркы кагылышууда эки тараптан ондогон киши каза болгон. Советтер Союзунан тарышынан кийин ортого чыккан чегара келишпестигин чечүү үчүн түзүлгөн иш алып баруу тобу мындан мурда да чегаранын талаш тартыштуу бөлүгүнүн 145 километри боюнча келишим түзүлгөн. Булак Назар Ньюс Кейджи.